Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Көптөн бери көрүшпөй калдык окшойт. Бир аз жумуштарга байланыштуу, шартка байланыштуу көп аймактарга бара албай жатам. Бирок мен азыр ушул сааттарда мен Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон деген районго кетип баратам. Ошол жердеги Жети Кошкон деген айылда жайгашкан, отурукташып бүгүнкү күндө жашап аткан ардактуу атабыз Салижан апабыз Айтыкан энелерди мына ушул Москва шаарында жашап жаткан бүгүнкү күндө Айзат деген эң чоң кызынын атынан сюрприз уюштурган кетип баратам. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ошол айылга Жети Кошкон деген айылга кирип барам. Урматтуу көрүүчүлөр, ата-энелерди көзү барында, көзү тирүүсүндө сыйлап калалы. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, сиздерге дагы ушул Меннен программасына ар бириңиздердин ата-энеңиздердин тартылуусун сунуштап элем. Ошондуктан ар дайым Меннен программасын көрүп туруңуздар. Мына ушул учурда Салижан атабыздын сүйүнүчү кандай болот болду экен, кандай курсанчылык болот экен, сиздер менен чогуу байкап көрөлү. Андыктан Меннен программасын акмалап, жакшылап тыңдап туруңуздар. Меннен программасы өзүнүн кызыктуу ата-энелер үчүн арналган программасын дагы бир бөлүгүн мына ушул Жети Кошкон айылында жүргүзмөкчү. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Лайк басып, катталганды унутпаңыздар. Ар бир катталганыңыздар мен алган ата-энелердин дуасы менен бирдей. Урматтуу менин сүйүктүү катталуучуларым. Урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсени айтып коюшум керек. Көпчүлүк ойлойт бул программаны тартылышын же болбосо билбеши да мүмкүн да, мынтип ар бир көчөгө кирип, көчөнүн аттарын сурап, сюрприз болгондуктан ар бир ошол эненин же болбосо атанын атын ошол бейтааныш көчөлөргө кирип сурап атып, монтип араңдан зорго табам да. Ушундай оорчулуктар бар. Бул бир эле учуру. Буга окшогон учурлар аябай көп болот. Ошон үчүн азыр мен Жети Кошкон деген айылда араңдан зорго таап келдим. Азыр ушул көчөдө кетип баратам. Азыр эми ушул алдыда мен ушул Жети Кошкон айылынан Исай деген көчөнү табышым керек да, Исай деген. Дагы издеш керекмин. Бул Жети Кошкон айылынын Исай деген көчөсү, тагыраагы Закир Исай деген көчөсү. Биз азыр ушул Салижан атабыздын баласы, эң кичине баласысызбы? Эң кичине бир баласы. Мына атыңыз ким? Адилет. Адилет, бул жакка турсаңыз, бир аз бетиңиз күнгө чагылып калып атат. Адилет мырза, азыр саналуу мүнөттөрдө биз ушул Салижан атабызга жана Айтыкан энебизге кирип барабыз. Салижан атабыз 63-кө чыгыптыр, пайгамбар жаш экен да, мына туулган күнү экен бүгүн. Ушул Москвадан атайын бир тууган эжеңиз Айзат деген бир ай мурда бизге буйрутма берип, ушул Меннен деген программа ушул YouTube'да азыр популярдуулугу менен бараткан каналга заказ бердиле, буйрутма бердиле. Биз ошону аткарып, аманаттарын жеткирип келип калдык да, ушул секундтардачы. Азыр сиз кандай толкунданып атасыз? Мисалы, атаңызды азыр биз куттуктайбыз. Мына жалгыз уул экенсиз, жалгыз уул, бирок ар бир адамдын башында жалгыз, 11 тогон болсоң да жалгыз. Мына ушул Москвадагы эжеңиз мынакей ушундай бир ниет кылган экен. Ушуга азыр сиз кандай таасирленип атасыз?
Bilbeyim, men söz менен айтыш кыйынга дейм ошого. Кичине бир аз окумдан турам. Biraz okundan turası. Anda urmatlı görüşler. Biz hazır. Atınız kim dediniz? Адилет. Adillet Mırza menen ушул биздин алыста жүргөн кызы Айзаттын аманаттарын жеткиргенче бүгүнкү программага киргизебиз. Азыр Салижан ата үйдө да, Үйдө. эчесин билбейт. Билбейт. Бүгүн бираз тууган урук чогулганго дейм, э? Кичине Туулган күнүнүн урматына, э? урматына. Жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Салижан атабыздын үйүнө жакындап келдик. Ассалам, могу кеп качан Салижан ата ушойт, э? Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Салижан ака сизби? Биякпы? Мынакей. Саламдар болсун. Жакшысыздарбы, тынчсыздарбы? Бул менин энем программасы, Салижан ата. Москвада Айзат деген кызыңыз бар беле? Ушул кызыңыз ушул менин энем деген программага 1 ай мурда буйрутма берип, мына ушул менин атамды дагы ушул программага кошуп коюңуз деген себептен бул менин энем деген, менин ата энем деген программа, бул ушу ата энелерге арналган программа. Кудай буйрса ушул каналда көрүп туруңуз. Биз бул жолкусунда сиздин куттуу ордоңузга келип калдык. Айзат деген кызыңыз ушул менин атамды куттуктап коюусун өтүнүп бизге ушул өзүнүн азын олак биздин өзүбүздүн программанын атына өзү буйрутма берип заказ кылды эле. Белек бечкектерди кабыл алып коюңуз, э? Рахмат. Калпагын кийгизебиз. Башыңыз ала тоодой бийик болуп жүрсүн. Айткан деген байбичеңиз барбы? Бар. Салижан аба, сиз 63 жашка чыктыңыз, мына пайгамбар жаш, э? Бирок урматтуу көрүүчүлөр, Салижан атабызды эч ким 63 деп ойлобойт. Булай ушундай жаш бойдон жүрө бериңиз, күлүгүчтүү болупчу. Бул жакта саатын алып туруп колго тагып койсоңуз. Бул саатты тагып аткан Салижан атабыздын уулу. Эң кичинекей уулу, э? Эки кыздан кийинки уулу экен. Бизге жеткен маалымат боюнча туура элеби? Азыр ошол Айзат кызынын атынан саатын белекке тапшырып атат. Айткан энебиз кайда жүрөт? Айткан энебиз. Айтып койсоңуз, айткан энеге дагы Айзат кызынан атайын жоолук бар эле. Ошо жоолукту салып, мына урматтуу көрүүчүлөр, саат жапжаң ойдон өзүңүз тууралап аласыз эми. Күнүн айына, Кудай кааласа. Ушул саатта караган сайын ушу Айзат кызыңызды качан келет ушул Айзат кызым деп, чоң кызым деп эстеп жүрүңүз, э? Салижан ата. Айткан эне кандай, жакшысызбы? Дес болторуңуз жакшы. Бул менин энем программасы, Өмүрзак Ажимкулов. Отурасызбы манезен? Энебиздин жолугун салып койсоңуз. Айзат деген кызыңыз бар беле, Айзат деген? Москвада, Россияда. Ошол кызыңыз менин атамы жана апамы ушул менин энем программасына киргизип коюңузчу деп суранды эле. Биз ошон үчүн алыстан атартып келип калдык эже. Мына ошон үчүн ушул кызыңыздын жакшынакай ак жоолугун кабылдап, ушул программага бир кошулташыл бакар-чакар бир сүйлөп, бүгүн ушул чалыңыздын туулган күнү экен, э? Ооба. Ошо чалыңыздын жанына келсеңиз сени. Эме Айзат байланыштырып койдум эле, сиз чара калбайсызбы? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, Москвада кыз Айзат айым чыкканга чейин биз Салижан атабыз менен айткан энебизден бир аз маек алып туралы. Мына ушул Салижан ата дегенде мен сизди ойлопмун, бир аксакалдуу 63 десе биз бир чалуу элестетпиз да, сиз бир мындай бир 40-тын кырын ашкан жигиттей эле көрүнөт экенсиз, мындай бир арай көз чара айтып коеюн, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эле көрүп атасыздар. Салижан ака деп эле сүйлөйүн, Салижан ака. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушул алыста жүргөн кыздарыңызга өзүңүздүн бир аталык бир ырасчылыгыңызды айтасызбы, каалоо тилектерди айтып койсоңуз болот да, учурдан пайдаланып. Азыр биз маектен кийин түз байланыштырабыз. Айзат кызым иштерине ийгилик каалайбыз, ден соолугу жакшы болсун, ойноп күлүп иштеп жүрө берсин. Иштери жакшы жүрүшүп, ден соолугу жакшы болуп ойноп жүрө берсин. Рахмат айтам кызыма.
Салижан аке, мына ушул жашка келгенге чейин эмне жумуштарды кылдыңыз, кандай кызматтарды аркаладыңыз дегендей? Şu köp işlerde işlep жүрдüm. Şoför olup işledim. Dikançılık kıldım. Dikançılık işte attım. Hazır pensiyada. Азыр пенсиядасыз. Мынакей айткан эле, ушул өзүңүз айтсаңыз, 3 кыз эмес, бир баланы багып чоңойтуштагы бул өтө чоң бир жоопкерчилик жана чоң бир жүк да. Ошол 3 баланы эрежеге жеткизип, ушул күнгө чейин ушул тарбия берип дегендей келатасыздар да. Мына ушул эне катары айтсаңыз, мына ушул алыста жүргөн кыздарыңызга, балдарыңызга дегендей бир энелик өзүңүздүн бир аруу тилек максаттарыңызды айтсаңыз болот. Биринчиден куш келипсиңер балдар. Биринчиден ошо жолдошума ушу пайгамбар жаш экен, ушу жашка жеткизген Аллага миң мертелер шүгүр. Ушу каалоорум чын ден соолук, узун өмүр, мындай жаштардан өтө көп жашашына каалайм. Ушу балдардын сый урматын көрүп, ушу кыздардын сый урматын көрүп, ушу биз менен башыбызга баш болуп аман болуп, алтын баш аман болсун, ден соолук каалайм. Туулган күнү менен куттуктайм. Дагы бир жолу ушу эмне деймин, балдарыма, ушу баш кызым Айзат экен, Айзатка чын ден соолук, тапканына Кудай барака берсин, өмүр узун болсун. Ата энени сыйласа, Аллахым ага дагы сый урмат көрсөтсүн. Иштерине ийгилик, ден соолук. Ушу балдарынан, кыздарынан сый урматты көрсүн. Адилетке, Айдага жана ошондой эле неберелериме баарына ушу балдарым өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, кошкондору менен кошо карысын, бактылуу, таалайлуу болуп, ушу чоң үй бүлө болуп жашай берсин. Ден соолук каалайм. Эне Силерге дагы рахмат. Ушунчалык Айзаттын эмесин сыйлап келгениңиздерге чындык каалайм. Азыр биз эми Астанадан сиздер менен бир учурашып, маек алып бир аз сүйлөшүп алдык. Эми калган маектин бөлүгүн ушул өзүңүздөрдүн куттоордоңуздардын ичинен уласак, кандай дейсиздер, Ана жүрүңүздөр, кире бериңиздер. Жашоо өткүнчү ата энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа, биз үчүн бакыттуу. Салижан эке, мына туулган күнүңүз экен да. Мына ушул күнгө чейин ушу бала тарбиялоодо ушу сиздердин ата энелик милдетиңиздер кандай болду? Оор болдубу же жеңил болду? Ушул боюнча бир сүйлөп берсеңиз. Мына балдарыңызды элден кем кылбай багууда кандай бир ыкмаларды пайдаландыңыз дегендей да, мисалы. Bala tarbiyalaş kıyın da. Kıyınçılık oldu. Oy oldu. Arkıl işler oldu. Жақсылықтар oldu. Жақсылықтар olmasın. Балдар чоңойып калды эми өзүнө. Өзүнүн нема кылышат. Өзүңүз каерден болосуз? Теги түйүңүз? Жерден болобуз. Жети кошкон айынан болобуз. Жети кошкон айынан болосуздар, э? Ошол сизди балдарыңыз сыйлап аткандан кийин Салижан эке, демек сиз да ата энеңизди аябай сыйлагансыз. Ошо ата энеңиз тууралуу айтып берсеңиз кичине. Ата энем кетишкен. Ушул айылда согуштун ардагери болчу. Апам дагы өтүп кеткен. Алла şu dikançılık kılıp şu kolkozda işlep жүрдүр. Бардыгы жакшы адамдар болчу. Дайнымды сыйлаган,
da yaxşı balдар çoğaytıştı. 6 bir tuğanımız. Barda Siz kançanчы болосуз? men üçüncüsü. Benden keyin daha 5'im var. Bari bir 8 bala kız çok. Жалаң уулдарсыздарбы? Gelinler karab nime alışıp atkanda. Oradan saklandı gelinler karab. Barda yaxşılar bolup atkı. 63 жаштагы туулган күнүңүздө, пайгамбар жашындагы туулган күнүңүздө ушундай сюрприз менен элестеттиңиз беле? Билдиңиз, билбедиңизби? Kavmin bir okulda nime Allah'tan bilmezsin. Мага келип кала турганын билген эмесмин дебейсизби? Айзат деген кызыңыз ушундай бир өзүнчө баягы ойлоп тапкыч, бир ушундай бир тынчыбай турган ушундай бир кыз окшойт да, ушу аябай мындай өзү ниет кылган экен да, өзү ушундай кыз окшойт да. Sürpriz de öyle айтпадык бизге. Ne aytıp koyarım ne bilişim gerek de desem buna ya sürpriz bolat da koydu. Maylı. Эми эми сиз айтыңызчы ушул жаш кезде ушул балдарды тарбиялоодо ушул кандай бир тартип тарбия бердиңиз балдарыңызга? Сиздин ата энеңиз, өзүңүздүн ата энеңиз тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүз кайсы жактын кызы болосуз? Мен өзүм ошо Карачанын кызы болом. Ушул айылга түшкөнүмө, мына жолдошума түшкөнүмө, ушу 3 бала, 2 кыз, 1 уул тапканыма өзүм бактылуумун деп ойлойм. Балдарды багышта албетте кыйынчылык болбойт эмес, болот. Турмушта көп кыйынчылыктар болду. Балдар тарбияладык, өстүрдүк. Ушу элден кем болбосун деп окуттук. Кудайга шүгүр, үчөөнүн тең дипломдору бар. Университеттен Жогорку билимдүү бүтүрүштү, кесиптери бар, иштери бар. Чоң кызым ушу Москвада, кызым ушул үй, ушул жай, ушу бардыгы менен ушу кызымкы 2 кызы бар. Дага шүгүр ушу тыйын табам деп ошол жактагы алыс сапарларда иштеп жүрөт. Ошо иштеринде ийгилик болсун, ден соолук болсун, ата энеси менен, бир туугандары менен дайыма бирге болсун деп каалап кетем. Экинчи кызым айда жакынкы эле айылга чыгарганбыз. 5 баласы бар, университетте бүткөн, мугалимдик кесипте иштейт. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. 4 кыз, 1 уулду тарбиялап койду экинчи кызым. 3-чү уулубуз Адилет. Азыркы күндө ошо университетти бүтүп, ошо аскер кызматында 2-чи бөлүмдө бөлүм башчы болуп иштейт. 2 кыз, 1 уулу бар. Кудайга шүгүр. Bir kesiптин ээси болуп элге кызмат кылып жүрөт. Мен өзүм сельхоз техникумду бүткөм, агроном кесипчиликте иштеп, көп жыл иштедим, пенсияга жашым жеткендигин ойлошуп 3 жылдан бери иштебей калдым. Ушу ишимен, турмушума эч кандай эмеликте эме кылбайм. Балдарым Кудайга шүгүр, мына мен өзүм дагы пайгамбар жашым болду. Өткөрүп беришти, балдар экөөбүз теңбиз, жолдошум экөөбүз. Жолдошуңуз экөөңүздөр теңсиздерби, классташсыздарбы, мындай айтканда? Же классташ эмеспиз, жашыбыз. Menden çok. сизден чоңураакпы. Сиз ушул сүйүүнүн күчү керемет экен да, ушул азыр айтып калдыңыздар да, менден кичине бир жаш чоң депчи, мисалы, бир жаш. Жаш эмес, айлык эле. Айлык элеби? Айлык деген бул деген 10 жаш теңдаш деген сөз да. Кантип жактырып бул ушундай аккудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз? Кантип? Көбүнчө эркектер өзүнүн бир топ жаш, мисалы 5 жыл, 10 жыл жаш мындай бир айымдарга бир көңүл бурат да, анан сиз бул ушу энебиз тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүздөрдүн турмуш жолуңуздардагы бир керемет күндөр тууралуу. Tapkanıma meşten çıkıp etti o. Сүйлөшүп жүрүп алдыңыздарбы же ошо сиздердин убагыңызда да бир ала качуу деген да бир өзүнчө түшүнүк бар болчу? Süleş, öyle alagaç apkel olgamız. Ала качып келдиңизби? Alagaç gelgemiz. Ал убакта салт катары эсептелинчи да ала качуу деген. Азыр эми закон боюнча камап жиберет азыр ала качуу деген да. Мен турмушуман эч качан албайм, Аллага шүгүр, ошо алтындай болгон балдарым, жолдошум бар. Мен өзүм бактылуу энемин деп эсептейм да. Алла разы болсун. Кудайым буйруса 100 жашка чыкканыңыздардагы салтанаттуу тоюңуздарга келели.
мына ушул байбичеңиз аябай бактылуу болуп мына ушундай жакшы сөздөрдү жылуулап болгону бул өзүнчө бир чоң бакыт да Салижан эке, туурабы? Ушул кезинде сиздердин убагыңыздарда бир армияга барбаган адамга кыз келиндер тийчү эмес элесиз, армияга баргансыз да? Баргам Кайсы жерде служба кылдыңыз, кызмат кылдыңыз? Тбилисиде. Тбилисиде? Кандай полкто? Şu Tbiliside aviatsiyada şoför болуп иштегем. Авиациядабы? Авиационный компанияда ошол азыркы биздин тил менен айтканда ушул техника Техника армияны обеспечение армияда генералдарды ошо чоңдорду алып жүрчү элек да. Чоңдор менен служба кылгам, ошолорду ташыгам да. Бул жерге келбам, районда чоңдор менен иштеп жүрдүм. Яна. Барды жакшы болуп аткан. жакшы. Мына азыр учурдан пайдаланып мына ата эне катары мына азыркы жаштарга эмне дейт элеңиздер? Ушу жаштардын өсүп келе жаткан жаштардын аң сезими кандай болуп барат? Сиздердин убагыңыздарда сиздер таза аң сезим менен чоңойдуңуздар да, аябай мындай арулук менен чоңоюп, ошол арулуктун тарбиясын көрдүңүздөр да. Сиздердин ата энеңиздер, биздин дагы ошол абаларыбыз, энелерибиз ушундай тарбия берди да. Бирок азыркы муундун жаштарына сиздер кандай көз карашысыздар? Мунун жаштары 200 метр дагы баспайт да. Машинага кол көтөрүшөт. Ала кетиң дейт. 200 метр эле басып бербейсиң десем, шашылышат. Бул кыймыл аракет бул жашоодо. Кыймыл аракетти көбүрөөк кылса, жашаганга денсаулыкка бар жогуна жакшы болот да. Биз жөө алып келчү элек 6 километрге. Күндө? Күндө. Машина жоганда. Барып келип. Сотка жок деп коюң. Сотка жок. 2 жол эле барып келчү элек. 5-6 бала барып келе берчү элек. 6 метрге 6 километр барып окуп келчү элек 8ден 9-ун. Азырлар барбайт да. Бул Айзат кызы күтүп атат окшойт да, чамасы мынакей Айзат кызы менен учурашабыз дагы. Ассаламу алейкум. Айзат айым кандайсыз? Жакшысызбы денсаулуктарыңыз? Биз мынакей менин пешенемде сиздин ата энеңиз турат. Ошол азыр сизге түз эфирде ошо ата энеңиз менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн берели. Мынакей биринчи кыз киши энесине жакын болобу? Негизи бала эле, ошо апаңыз менен сүйлөшүп коюңуз, Бүгүн сиз сүйлөшсөздөр сүйлөй бериңиздер, мына угуп атат. Угуп атат, сүйлөйм. Апа ата. Ата туган күнүңүз менен өмүрүңүз узак болсун, биздин бактыбызга тынч аман болгула. Силерди жакшы көрөм. Айзат кызыңыз турганда эле мен апам бүгүн атам туулган урматына бир ырдап берет деди эле. Кыңылдап жүргөн ырларын угуп калчу элем. Ушул апамын атама арнаган ырын сиздердин программаңыздарга киргизип дейт, алыста жүрүп экөөнүн үнүн угуп, сагынычын жазып жүрөйүн деген бир ниетим бар. Бир куплет чалыңыздын бүгүнкү туулган урматына ырыңыз болбосо анда өзүңүз бул туулган күндүн чоң белеги болуп эсептелинет да. Көчкөнүм карегиңден кагылайын, сен сүйбөсөң мен эмне деп жалынайын. Мейли сүйбө, күлүп койчу мени карап, жүрөк чиркин ал олонот сени санап. Ой, сонун ырдайт экенсиз. Улап кете бериңиз, мына калган куплеттерин билет экенсиз. Бир жетишет го. Көчкөнүңүзгө мына арнаган ырыңызга мына эл журт ыраазы болсун. Ошода жаш кезиңизде мисалы чалыңызды эле кыбырап бир кыңылдап ырдаган чыгарсыз. Балким туулган күнүңүздүн урматына бир анда бир сизден бир кызык окуя болсунчу, бир алгачкы жолу ушул Айтыкан эле менен таанышкан күн бир айтып бериңчи, мындай бир эскерип бир памятты кайра бери көздөй түрүп дегендей. Кызык окуя болгон эмес. Бул барганда мисалы кыз кылыгы менен дегендей баягы сизди бир-эки мындай ал мезгилдерде бир жигит менен кыздын ортосунда урмат сый деген өтө чоң болгон да.
Азыр эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, Kettik desem bile geliverken. Siz jür desеңiz деле келе бердиңизби? Siz бара бердиңизби эч ким чыкпай эле майра деп эле? Жок, мен де бир эме болгон, эми артадашып атат. Киши кичине ошондой эме сөздөрдү сүйлөйт. Бизге бир ошо чоң кайнагам себепкер болгон. Айтып кетейин ошо кишине. Мен иштеген жайымда, мен агросельхозхимияда иштейт элем. Ошо кезде, бойдок кезде. Бойдок кезде иштеп жүргөнүмдө ал киши сырттан карап жүрүп туруп, эң улуу аксакал кайнагам. Азыр бу жерде ден соолугуна байланыштуу чакыра албай калдык. Ошо кишини чакырайын дедим эле. Келе албай калды. Ошо кишиге ыраазычылыгын билдирбейм. Эми бир себепкер болот экен. Анан ал киши тааныштырып, эме кылган, анан сүйлөшүп, анан баш коштук. Ошо кишиге Ошо киши ушул сиздердин бактылуулук каарылыгыңыздарга дагы себепчи болуп кала берет да. Жүрүп анан болду ошо айтып бердим. Эми ушул учурдан пайдаланып, эми сиздер 63 жашка аксакал болуп калдыңыз эмес. Өзүңүздүн кайната кайненеңиз тууралуу айтып бериңизчи гана. Сиздин өз өзүңүздөн угайлы. Кандай кишилер эле? Там өтүп кеткен. Кайненем бар, азыр келди. Жакшы киши. Мен али эй деген сөзүн уккан эмесмин да. Айткан эле кээде сиздин баягы арстан менен сиңиз кармап калган кездерде кетип калган болду беле? Ошондо бир Кетип калып эртеси келе берет, эмес жок эле. кетип калып кайра эртеси келе берчү эле, учпай эле. Сиз деле кадимкидей эч нерсе болбогондо учурашып кое бересиз. Yüzüne келе берет, жашай берет. Энсеси болгондо жибе беребиз. Сиз ушул кайнене кайнатаңыз тууралуу айтып бериңиз. Жакшы адамдар эле кайната кайнерге тең өтүп кетишти. Алла ыраазы болсун, жайлары жанаттан болсун. Кайнатам өтө биз мен келгенден 3 жыл 4 жыл эле бирге жашадык, кийин кайтыш болуп кетти 89-жылы. Жакшы киши эле, аябай жакшы киши. Келиним эмес, кызымдай көрөм деп кызымдай эле кабыл алган. Кайненем 2006-жылы өтө күчтүү 8 баланы тарбиялаган. Бир баланы, бир уулду тарбиялашкандай кыйын. Өтө кайраттуу кемпир эле, өтө кыйын. Бизге темирдей тартипти берген. Мен ыраазымын, кайненеме билбегенибизди билдирди, үйрөттү. Эми, конечно, турмушта болот экен, уруш жаңжал деле болгон. Кайта сый эмебизди кыстарындай көрүп, чогуу эме кылып, мен эч бир кайната кайненеме жамандык көрбөдүм. Баталарын беришти. Мен ыраазымын, Алла ыраазы болсун, жайлары жанаттан болсун, бейиштен болсун. Бейиштик болушсу да. Эми азыр конокторуңуздарды көп күттүрбөйлү, ушул учурдан пайдаланып ушул ата энелик батаңыздарды берип койсоңуздар өзүңүздөрдүн улуу кыздарыңыздарга. Кана, чоңое берсин, жакшылыктар боло берсин. Булар да жүргө чыгышсын, бардыгы иштери алдыга жүрүп, тапкандары өздөрүнө буйруп, тойлорго буйруп жүрө берсин. Амин. Кана эне сиз дагы. Мен не дейбиз, ошо биринчиден ушу жолдошумдун туулган күнү экен, ушу кишиге ден соолук, өмүр, ушу биздин башыбызга дайым биз менен бирге болсун, тынч болсун. Ушу балдарыма, ушу дүйнөдөгү бардык жакшы электарды каалайм. Ушу тапкан туттарына дайым береке берсин. Ушу кошкондору менен кошо карысын. Ушу чоң кызыбыз Айзаттын үйү, ушу үйлөрүнө өзүнө куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун. 2 кызын тарбиялап атат, ушу кыздарынан сый урмат көрсүн, эч качан оорубасын, дайым ушу бизге биз менен аман болсун, бирге болсун. Ушу балдарыма ден соолук, тынччылык, аманчылык, сиздерге дагы куш келсин каалайм. Баарыга бирге бололу, аман болойлу. Рахмат балдарыма, ушунчалык бизди сыйлап, ушундай сюрприздерди уюштурган Айзат кызыма миңден бир Алла ыраазы болсун. Рахмат, 2 дүйнө бактылуулукту каалайм. Ушу менин каалоорум. Балдарыма соп каалайм. Рахмат, аман болуңуздар. Кудайым буйрса, бактылуу каалоорун уланта бериңиздер. Ушул жерде төрдүн көркү болуп турган энебизге бир келип бир интервью алайын дедим эле. Кандайсыз, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Жакшы. Күлүгүчтүү отурасызбы? Бүгүн Айткан мынакей энебиздин сиз апасы болот экенсиз, мынакей. Сиз биз үчүн чоң энесиз да, ошондочу. Эне атыңыз ким? Атым Зүлфия. Аты Зүлфия эне. Мына бүгүн ушул Айткан кызыңыздын жолдошу мындай эме
ömürlük jubay деп коеюн эми сизге булар жаш көрүнөт да азыр. Энебизге эне туурабы? Салижан күйөө балаңыздын туулган күнү экен. Ошонун урматына алыста жүргөн Айзат деген кыз бар экен Москвада. Ошол мен энем деген программага кошуп коюуну өтүнүп, ушул программага буйрутма берди эле келип калды деген. Жакшы болду. Анан ушул учурдан пайдаланып сизден интервью алайлы дедик. Кандайсыз? Канча жашка чыктыңыз эне? 82. 82 100гө чыгыңыз сылайым Кудай кааласа. Эми өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Эне айта бериңиз, ушу күйөө балаңызга туулган күн экен бүгүн. Биринчиден туулган күнүнө чоң рахмат. Экинчиден ушул баардыгыңарга келгениңерге силерге да чоң рахмат. Үчүнчүдөн экөө жүзгө чыга берсин. Калганы кийин сүйлөшөбүз. Эне Салижан күйөө балаңыз тууралуу айтыңыз. Кандай адам? Жакшы, Кудайга шүгүр, ошончалык өмүр бериптир. Мындан ары дагы жүзгө чыга берсин. Анан кийин сүйлөшөбүз. Ооба да. Эне айтсаңыз, мына ушул канча балаңыз бар, канча небереңиз бар, канча чебереңиз бар эне? 8 кыз, 2 уулум бар. 8 кыз, 2 уулуңуз. Айткан апабыз канчанчы кызыңыз? Биринчи кызым ошол. Эң чоң кызыңызбы? Жакшы. Андан кийинки мынау. Илгери сиздердин маалдарда кантип чоңойттуңуз ушул балдарды, кыздарды? Айтып коюнда оңой эле. 10 баланы бир үйдө багып чоңойтком. Кайнене, кайната баары чогуу жашап эле ошонун ичинде эле. Кайната кайнем жок болчу. Сиз турмушка чыкканда жок болчу ошол Жок болчу. мезгилде. Анан мен өзүм эле багып өзүм эле чоңойтуп койгом. Азыркыларга эмне дейсиз эми? Азыркылар багалышып атабы сиздердей болуп эле? Же багалбай атабы? Ömrüm versin ben taşta atırır Rusçaga git otat. Эгерде сиз деле ушул заманда болуп калсаңыз, Россияга кетип калмаксыз да балдар таштап. Апа биринчине бармакмын. Биринчине бармакмын дейт. Эми сизди айтышты да, энем аябай ырларды, бир кошокторду, жамактарды жакшы билет деп бир өзүңүз ушул туулган күндүн урматына, деги эле ушул жакшылыктын урматына бир өзүңүз бир бу деп койбойсузбу бир? Bir koplat ırtap vereyim ha. Bir koplat ırtap verinçi. A degen tamga sozulma, adamın bolo tozunda. Akılın bolsa oynop gül, amanat canın sosunda. Akılın bolsa oynop gül, amanat canın sosunda. Oy rahmat. Kıygırık uçat kökölüp, kızdığı baktığı kölüp. Kımbatı kempirmen bolsam, kızımın kızın yetelep. Kımbatı kempirmen bolsam, kızımın kızın yetelep. Turumday uçat kökölüp, uğuldu baktığı kölüp. Urmatı kempirmen bolsam, ulumun ulun yetelep. Urmatı kempirmen bolsam, ulumun ulun yetelep. Alavakan açtadım, sana taştadım. Урматтуу көрүүчүлөр, бул оригиналдуу энебиз экен мынакей. Бул энелердин программасы ичинен өтө оригиналдуу менен айырмаланат. Бул сөзсүз мына көргөндө таам бересиздер, Кудай буйруса. Эне сиз дагы 150ге чыгың, Кудай буйруса, жаштын ниетин берет дейт азыр. Ажыга кетип атам. Ажыга кетип атасызбы? Жакында ошо ажыңыз кабыл болуп, ушу сиздин батаңыз менен ушул кийинки муундар, бизге окшогон жаштар өзгөчө ушул небере чеберлериңиздер көгөрө берсин, өнө берсин, эне. Айткан. Ошол биз калган интервьюларды эми ушул куттуктап келген балдарга. Өзүңүн дагы өмүрүң узун болсун, жүзгө чыга бер. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Рахмат, эне, калганы кийин сүйлөшөбүз. Жакшы сөз болду мынакей. Кайненеңиз аябай укмуш экен. Сөздүн алды болду. Сөздүн алды болду. Эми аксакал мына ушул өзүңүз тууралуу биринчи өзүңүздү тааныштырып, анан бүгүнкү күндүн себепкерине бир өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Мен атым Турсуналов, фамилиям Момурзаков. Ушул Салыштын досу болом. Бүгүн мына Кудайдын атаган күнү улуу күн экен, бул Салыштын туулган күнү экен. Салыш туулган күнү менен досум. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун.
Şu balдар kızlarga baş göz bolup, şuluyduğun görkü bolup, ayşıkınlar. Daim iş yerde şuların toyların kılıp, ne oyların kılıp şuların jakşılıktарын görüp oynap külüp жүрgüler. Tinç bagala aman boldu. Daim baktı boldular. Айтқаныңыздар келсін. Қазір бұл ежеден бір қауым бір дарып қылады. Ежеден интервью алып тұрған нарақ өтіп кетейін. Еже айтсаңыз, ошол сіз кимис болосуз? Бүгүнкү туулган күн ээсинин кимис болосуз? Кана өзүңүз тааныштырып айтып бериңиз. Биринчиден ушул үйгө барыңар кут келипсиңер. Мен атым Айнагүл, айткан эжемдин бир тууган сиңдиси. Эмне дейм, биринчи жездем туулган күнүнө келип отурабыз. Жезде өмүрүңүз узун болсун. Кошконуңуз менен кошо карың. Өмүр рызкыңызга барака берсин. Балдардын убайын, урматын көрүң. Уулдан урмат, кыздан кызмат, ушундай сыйдын үстүндө биздин төрөбүздүн көркү болуп жездем менен эжем жүрө берсин. Апам айткандай 150-ге чыгышсын, өмүрлөрү узун болсун. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Өмүрлөрү узун болсун. Эсен аман апам умурага барам деп турат. Куда халаса жөнөтүп, апамды тосуп алайлы, ошондо жездем эжем барыбыз бирге болойлу. Ошо күндөрдө биз келип таршылдап тартып туралы, Кудай буюрса. Болду мынакей. Номерларым бар буякта, чалат мага сөзсүз түрдө. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 90го таяп калган энебиздин интервьюсунан кийин интервьюлардын уланысын көрүп жатасыздар. Кийинки аксакалдардын маегин ирети менен алып кете берейин. Мына өзүңүздү тааныштырып, калып тилектериңизди айтсаңыз болот. Şu Salcan akemnin giyinki Valican Omar. Бир тууган Bir tuğan. үкөсү болосо ошондо. Ne değil şu akeminin cengeme uzun ömür. Şimdi sorup nevrilerin peşinde tınç oynayıp bir üç tut kalayım. Ökö yüzge çıksın. Bala çaka nevrilerin toylarını görüp жақсылықта бірге болып жүрістік насip қылсын. Рахмат. Кыска нуска сүйлөйт экен абабыз. Анага кийинки кезек сизде. Şu akam болады, Бир тууган. Bir tuğan, üçüncüsü, dördüncüsü men bolam. Atım Omar Askar. Şu akam men jengeme çın densoluk, uzun ömür, baldardı çoğaytı, kızdardı çoğaytı. Şuların uayın görüp, Karagan baybiçelerden bolup, oynayıp gülüp жүрüşersin, densoluk versin. Daima üyüne üşüntüp, tövün çatsin bolup, dasıqonu nangat olsun, daima oynayıp gülüp, densolukta oynayıp gülüp жүрüşersin. Рахмат. Кийинки катарда турган агабызга сөз берели. Мен атым Тунар. Кайнатам. Ата, туулган күнүңүз менен көп жашаң. Дайым бул дүйнөдө бар болуңуз. Биздин алдыбыздагы туу чок болуп жүрө бериңиз. Апам акаң бактылуу болуңуздар. Деп туруп бир ырды бербейсизби? Бир кайнатаңыздын бир туулган күнүндө канакей. Азыр эле айтып атты го ушу күйөө балам мырдап берет деп. Кана бир мыр таштап коюңуз эми. Кичине шаңдуураак отурсун да эми бу келген коноктор дагы. Бир эстелик болуп калсын. Бир куплет. Бир куплет. Азыр сен алыстасың, менден узап. Арадан өтсө дагы канча убак. Элесиң эстен кетпей туруп алдың. Жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Элесиң эстен кетпей туруп алдың. Жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Ой, рахмат. Сиз кайсы кызын алгансыз? Мен экинчи кызын алгам. Экинчи кызым. Мен ойлопмун тиги Москвадагы кызын алган окшойт деп баягы. Алыстасың дегенде мен ойлоп калдым баягы. Тамаша албетте, тамаша. Кана эми эже, сиз өзүңүз бир жакшы бир калоо тилектериңизди айтып койсоңуз болот. Бүгүнкү Мен келген келини болом, атым Гүлүпа. Ушакама чын денсаулык, узун өмүр. Каалайм жеңим экөө тең карышып, ушу кыздардын, балдардын ой урматын көрүп жүрө берсин. Ушул үйдө дайым тойлор болсун, ушу дастарконубуз наңгат болсун. Ушу үйдө эч жамандык болбой, жакшылык күндөр болсун. Ушу 100гө чыгың ака. Ушу балдардын ой урматын көрүңүз. Ушу небере чеберлердин
toylorun görgülü jengem ekö. О, менин ушул үйгө чечилген тапчикелер, жакшылыктар үчүн чечилсин, Кудай буйрса. Ана эми берак отуруп бериңиз, сиздерден ар бириңиздерден интервью алабыз. Сиз кимис болосуз эже? Мен de benim gelin oğlamın Kasım Kanışay. Aka tuğlan gününüz menen uzak ömür yaşan. Jenge menen baktulu olun. Bala çakağınız menen. Tinçlik amançılık bolsun ha. Kuş gelipsizler barыңар. Рахмат, чоң рахмат, жакшы сөздөр болду. Кийинки кезек. Мен дагы келин оламын. Абамын туулган күнүңүз менен аба өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын ой урматын көрүп жүрө бериңиз. Чоң апам экөөңүздөр ушу жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. О, мен айтпаңыз келсин. Андан кийинки кезек сиз бияка отуруп алсаңыз, бир аз жарыгыраак болсун. Куш келсиздер. Мындар барыңыздарды ак дасторконун үстүндө көрүп турган кубанычтамын. Ата бүгүнкү пайгамбар жашыңыз куттуу болсун. Мындай жаштан көбүн жашаң. Апам экөөң тең арып, тең карыгыла, кыздан кызмат, булдан урмат көргүлө. Биздин пешенебизге дайым бар болгула. Биз силер менен сыймыктанабыз, жакшы көрөбүз. Балдарыңыздын атынан ушу белек тапшырып коеюн. Белек печкектерди тапшыруу эстафетасын баштап берди ушул кыз, Кудай буйрса. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи кызы өзүнүн өз атасынын туулган күнүнө арнап белек печкектерин тапшырып жатат. Ага чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Айзат айымдын белектерин тапшырып алганбыз биз. Белектерин тапшырганча биз эң кичүү уулу бирге огул, телефон менен дайыма байланыш. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, баса эле айтып кетчү жагдай мынакей. Экинчи кызы смартфон белек кылды мынакей. Бул үйдүн көкүрөк күчүгү десек болот. Мына ушул жаныңызда отурган адамдар сиз үчүн ким? Өтө бажаттык адамдар. Ушуну сөз менен жеткирүүгө аракет кылып көрүңүзчү. Болбойт. Бир аракет кылып көрүңүзчү, бир өзүңүздүн бир каймак сөздөрүңүздү бир айтып көрүңүзчү. Бир мактаныңчы, бир ата энеңиз жөнүндө бир мактаныңчы, бир көрөлү. Толкундан турам. Бактыбызга бар болушсун, аман болушсун, ден соолук болушсун. Апам атам экөө дагы мындай жаштын далайын жашасын, пайгамбар жашата кулук болсун. Эмне дейсиң? Дүйнөдө болгон жакшылыктардын баарын каалайм. Канча убакытта сагынып каласыз ата энеңизди көрбөсөңүз? Ишке кетип кайра келгенче сагынып калам. Ишке барып кайра келгенче сагынып каласыз. Ушул күнгө чейин ушул үйдүн көкүрөк күчү катары апаңызды дагы атаңызды дагы бетинен сүйүп, ата, мен сизди жакшы көрөм. Апа, мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Жок. Азыр мына ушул арай көз чарай ушунча миллиондук аудиторияда бир айтып көрбөйсүзбү? Кандай болор экен? Мына мактанайлычы, мына ушул учурдун бул шансы. Бул күндө эле келбес, сиздин ата энеңизди тарта бербейбиз. Бул өмүр бою сиздер үчүн эстеликке кала турган тасма. Кана бир аракет кылып көрүңчү. Урматтуу көрүүчүлөр. Адилет баласы ата энесин жакшы көрөм деген сөзүн берип туттады. Рахмат. Эми Элдерге койбойсуң. мынакей энебиз небересине капа болуп атат. Мен де капа отурган жерде капа болот. Ушул неберемди аябай баккан окшойсуз эне. Жерге койбогом 40 күнгө дер. 40 күнгө дер. Операция болгон апасы 40 күн мен багып чоңойтком. Эми айтыш кыйын болуп атат. Энелердин айтканы бул май. Энелердин айтканы бул Эжем 3 жолу акыйкат. Үчүнчүсүндө вообще кыйналган да. Анан биз апам багып чоңойттук. 1 кило нават карызда мендер. Болгону 1 кило нават. 1 кило нават. Андан ашык. Жок кереги жок ашык. Энелердин айкөлдүгүн караңызчы. Эгерде ушу энелердин ордуна башка бир зат болгондочу, 1 кило алтын демек да. 1 кило алтын демек. Башка зат болгондо. Энелер ушундай мээримдүү зат экенине бир мына Аллахым дагы күбө. Ушундай мээримдүү зат болгону мынакей энебиз
90га таяп калган энебиз. Ушул үйдүн жарыгы небересине болгон 1 килограмм нават карыз дейт. Урматтуу көрүүчүлөр. Бул деген айкөлдүк, бул деген эми Адилет мырза айткандай сөз менен айтып бүтө албайсың да муну. Шүленеге кол чагып албак ушундан. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей сизге мен суроо менен баштайын. Мынакей урматтуу атыңыз ким? Нурзат. Нурзат айым. Мына ушул жаныңызда отурган аксакал менен апаны 80ге, 90га, 100ге чыгарыштагы сиздин колуңузда. Ошон үчүн ушул сиз өзүңүздүн кайнана кайнатаңыздар жөнүндө айтып бериңиз. Мен кайнана кайнатам өзүмдүн апам атамдай эле көрөм эч. Жакшы адамдар. Эч бир мындай бизге жамандык кылышпайт даже ата-эне. Жакшы адамдар. Ден соолук болсун, көп жашасын. Ден соолукта болушсун, бешенебизге бар болушсун, ар дайым төрүбүздө отурушсун, төрүбүздүн көркү болуп, балдарыбыз менен, неберелер менен, чеберелер менен көп жашашсын. Şu bizim baldarыбызды карай берсин деп койбойсузбу? Тамаша. Ошо биздин көркүбүз болуп эле төрүбүздө отурушсун. Алпайган байбиче болушу атам да өмүрү узун болсун, бүгүнкү туулган күнү. Маанайы ачык болуп, периштелер ашык болуп, бейиштеги адашып кетем. Мейли, бирок аябай чын жүрөктөн калып аткан тилектериңизге биз өзүбүз күбөбүз. Мына миңдеген көрүүчүлөр күбө. Урматтуу көрүүчүлөр, эң кичине келини ушул үйдүн мындайча айтканда бир туткасы деп койсок болот, туура айттыңыз, эң туура таптыңыз. Ушул Айтыкан эненин мындайча айтканда кызы экен, мына кызы. Себеп дегенде бала бул орду башка, келиндин орду башка Айтыкан эне. Мына пешенеңизде өтө бир ыйык болгон энебиз отурат, бул апаңыз. Мынакей. Сизден өткөн бактылуу апа жок болсо керек. Туурабы? Мен бактылуумун, апам бар. Аллага шүгүр, өмүр берсин апама. Ушу ажы сапарына кетип атат апам. Алла буйруса ушу барган жерлери, кылган зыяраттары кабыл болсун. Ушу көптүн катарында аман эсен апам ушу ажыга барып келсин. Дайым ушу ак жол берип, көптүн катарында аман эсен. Мен бактылуумун, апам бар. Аллага шүгүр, мен ушунча эң баш кызымын, тарбиялады. Эч нерседен кым кылбады, атам экөө окутту, ушу даражага жеткирген. Балдарыма тең карашып, ушу мага дайыма колма-кол, бутма-бут болгон апама миң бир эки ыраазымын, таазим кылам апама. Апам өмүрүн берсин, ушу пешенебизге дайым ушу калоо тилегин айтып, батасын берип апам жүрө берсин. Ошон үчүн кайраттуусуз да эне. Ошон үчүн кайраттуу жүрөсүз да сиз. Апам бар, мен. Мына ушул киши бар үчүн сиз кайраттуу болуп жүрөсүз. Себеп дегенде эненин орду башка да. Эненин орду башка. Мына ушул учурдагы кайра келе бербейт эне. Ошон үчүн азыркы сиздин айткан калуу тилектериңиз энебизди дагы бир топ жашартты эне. Мына өзүңүздүн кызыңыздын сизге болгон калуу тилектери сизди дагы бир 15 жылга жашартты эне. Көп жашаң, көп жашаң. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир тууганы келип калыптыр. Отургузбай туруп эле ошол жерден сизден интервью алып калсак. Себеп дегенде биз аябай көбүнөн интервью алып кеттик. Сиз бул үй бүлөнүн кимиси болосуз? Анан бүгүнкү Аусуну болсо, бүгүн эмнеге келдиңиз бул жака? Туулган күнүнө. Кимдин туулган күнүнө келдиңиз? Ошол акаңызга бир жакшы бир калуу тилектериңизди айтсаңыз болот. Акама узун өмүр тилеймин, чексиз бакыт каалаймын. Дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди акама каалаймын. 100ге чыксын, небере чеберели болсун, балдарынын убайын көрсүн, балдарынын бактына бар болсун, биздин пешенебизге ham бар болуп жүрө берсин. Туган күнү кече өмүр узун болсун, ден соолукта болсун. Ушундой биздин атабызды атап жүрөбүз. Бүгүнкү туулган күнү эсине бир өзүңүздүн калуу тилегиңизди айтып коюңуз. Не дейбиз? Биринчиден баарыңарга ден соолук, келе жаткан жаңы жылыңар жакшы жылдардан болсун. Жерде өмүрүңүз узун болсун. Өзөм өкүң дайыма бактылуу болгула, талайлуу болгула. Ушу небере чеберлердин убайын көрүп жүрө бериңиз.
100'e çıkın. Bizim alorumuz şu. Barız tut bulaylı. Oo, Жүзгө чыкканда сүйлөшөбүз. 100'e çıkkanda söyle. Жактан экен. Мен жездемин Ооба. Кана. Эми акырын тапшыра бериңиздер, мен бириң алтырбай тасмага алып коем. Тапшыра бериңиздер. дагы тапшырам, ошондо Сизди сөз тартам. Сиз болбосоңуз бүгүнкү туулган күндүн мааниси жок. узун болсун деп. Эжемкин тапшырайлы. Сиз эми бир жолу эжемкин тапшырайлы. Жездеңизге белек печек тапшырып атканда эмнеге ыйлап бердиңиз? Ыйлап бердиңиз-го, көзүңүздөн жаш чыгып кетти. Сүйүнгөнүңүздөн, э? Кубанычтын көз жашы, кубанычтын көз жашы, э? Аман болсун. Oturun. Азыр тапшырып алайлык. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бир туугандары өздөрүнүн белек печектерин тапшырып атат. Салижан аке менен Айткан эжеге. Балык байган байбиче болуп, эжемин апамдан кийин ажыга барып келишимден Ажыга барып келсе Кудай берсе энебиз. Батасын берсе, калган журт барат сөзсүз. Сөзсүз барсана Ооба. Ömrünüz uzun olsun aka. Көп жашайм. Пайпак кышта парда дейсиз. Лаки оригиналдуу белек болду бул жагы. Эч ким ойлогон эмес, пайпак падар дедетти. Пайпак белек берет деп мынакей. Өтө күнүмдүк турмуштагы эң керектүү каражат. Ооба. Пайпак жолда барат деген. Ошол ырды билет окшойсуз да, бирөө көрбөйт. Деңизде баратсам да. Деңизде баратсам. Мынакей белек печектер тапшырылып бүтүп калды окшойт да. Өзүнүн экинчи кызы тапшырып атат. Эне ушул учурдан пайдаланып бир кандай таасирленип атасыз, мындай бир толкундануу барбы? Не дейбиз эми ошо келген меймандар куш келипсиңер бардыңар. Катурлак айтсак, бар жаман кереңдер бар бу жерде. Сарпалар куллук болсун. Ошо берген белектериңерге терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Эми сарпайда эмес, көңүлдө. Бул көңүл деген өтө чоң нерсе. Биз аябай кубанычтуубуз. Ошо тырчылык бардыгына рахмат. Үй бүлөсүндө бала чакаңар менен бардыңар ден соолукта болгула, тынч болгула, бизди сыйласаңар, Кудайым силерди сыйласын. Мен ыраазымын, кубанычтамын, толкунданып турам. Күтпөгөм мен бул кызыма мындай эме сюрприз деп койду, бир эме дедим, анан көрсөк сюрприз экен. Рахмат Айзатка. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун ушу кызым. Эч качан жамандык көрбөсүн. Ошо балдагы кызымдын сый урматын көрүп жүрө берсин. Алла ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кол чабуулар менен бирге апаңыздын белеги. Мынакей. Кызыңызга белек бердиңизби? Берип атам анаке. Мынакей. Ушу белеги мынакей, энебиздин белеги. 90га таяп калган мына ушул энебиздин апасынын белеги, мына айтканда. Энебиздин атын ким дедик? Зүлфия. Зүлфия энебиздин. Рахмат апа. Элеңизге рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Мына бетти арчып тургун дейт. Ар дайым эрте менен турганда ушу менен бетти арчып тургун деп апаңыз мына энебиз Зүлфия энебиз бир тилек кылып атат. Рахмат апа. Элеңизге ыраазымын. Рахмат. Рахмат да. Сапаяңар күзгө жетsin, өзүңөр 100гө жеткиле. Ана сүйлөшөбүз. Ооба, калганын кийин сүйлөшөбүз. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайм. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте всегда счастливым, смелым, полон силу, счастливым, гордым. Это вам подарок от меня. Мынакей. Бул кимиси болосуз? Небереси. Айзаттын кызы мынакей. Айзат айымды ушул учурдан пайдаланып апаңызды сагындыңызбы? Ооба, аябай. Салам жолдоп койсоңуз болот. Апа, сизге салам. Шу күндөрдү өткөрүп атканыңызга сизге чоң рахмат. Дайыма биздин башыбызда баш болуп ушундай көп күндөрдү өткөрө бериң. Сизди сагындым, тезирээк келиң.
Элида. Кыйла берейин деп аз калды. Кийинкиси кана. Кийинкилер кана бул не берелер экен кана. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Айзат айымдын кызыбы бул ким? Менин кыздарым. Сиздин кыздарыңыз да мына эки бир тууган сиңдисинин кыздары, биякчы бияк. Чоң кызым. Эң чоң кызы мынакей. Ушул неберелер бар үчүн кана сүйлөп коюңуз. Урматтуу Тата, сиздин бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Жүзгө чыгыңыз, эч качан оорубаңыз. Ар дайым биздин башыбызга бар болуп жүрө бериңиз. Азамат. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк шам сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн алло апам апакем жаным дүйнөм берекем сагынычта улуумуз ар күнү алтын асыл апакем арубак күйөр Тышчылык аманчылык болsun. Endigi şu günkü oynap görüp bardığınlar tastorkonun üstünden göreyim. Bardığınlar ömürgör uzun bolsun. Yüzge çıkıvergide. Amin. Kalganı keyin süйлөшөбүз. Kalganı keyin süйлөşөбүz. Rahmat. Ayzatga bir pataya koyayım. Ayzat'tagı ne tilese tilegine gelsin. Kızların göğe verip büyüyle toy kılıversin. Toyacak. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен бүгүн ушул Салижан атабыздын куттуу үйүндө турам. Ушул үй бүлөнү дагы атайын, ушул үй бүлөнүн эң чоң кызы азыркы учурда Москва шаарында эмгектенип жүргөн Айзат деген кыз. Жеке өзүмдүн атыман ушу куттуктап ушу менин программасына киргизип коюп өттүм деле насип буйруп, тузу буйруган ушу программанын ушул үй бүлөгө дагы. Мына келип бүгүнкү күндө ушул үй бүлөнүн жакшылыгын, самалыгын, сүйүнүчүн, курсанчылыгын тарттым. Эгерде сиздердин да ушундай бир жакшынакай перишедей болгон ата энеңиздер болсо, анда көз тирүүсүнө куттап калалы урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Себеп дегенде ата энебизди ар дайым канчыгабызга байлап жүрө бербейбиз. Ошондуктан мына ушундай Салижан атада болгон, апабызда болгон жакшынакай апаларыңыздар болсо, анда менин программасына кат жазыңыздар. Биз күн-түн кызматтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз күн сайын көбөйөбүз. Биздин программанын катары энелердин баталары менен күн сайын өсүп баратканын өзүңүздөр байкап турасыздар. Мен ат жөнүм Мырза Казимкулов. Бүгүнкү мына ушул Салижан атабыздын үйүндөгү сүйүнүч менен бул программаны жыйынтайбыз. Кийинки да ушул ата энелердин сүйүнүчүнө жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Жолукканча. Чоң рахмат. Менин программасын көрүңүздөр. Жактыбы программа сиздерге? Ушу көрөрмандар, биздин көрүүчүлөр, силердин ушу эмеңерге дагы ийгилик иштеңерге, дайыма ушу элдин кызматында болуп таныкпай иштеп жүрө бергиле. Ушу программага катталышыңарды каалайт элек, бизге аябай жакты. Рахмат, силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар, Рахмат.